соттун административдик жана экономикалык иштер боюнча төрайымынын орун басары Токпаева Айнаш Абдымановна жооп бермекчи. Саламатсызбы, Айнаш айым? Биринчи суроону берсем, анда ушул мен белгилеп өткөндөй, мына күн мурун ушул Кыргызстанда райондор аралык соттор өз ишмердигин токтотту деген маалыматтар жарыя болду. Анан кээ бир жарандар ушул укпай калдык деген дагы бир арыз-дооматтарын айтышты да, ушул тууралуу түшүндүрмө берип кетсеңиз. Саламатчылык. Чындыгында ушундай маалымат тарап кетти республика боюнча. Бир аз түшүндүрмө берип кетсем, Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 26 февраль 2020 жылы кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 11 апрель 2020 жылы кол коюлуп, Эркин Тоо гезитине 28 апрель 2020 жылы жарыяланып, ал эми аталган мыйзам 8 май 2020 жылы күчүнө кирди. Тактап айтсак, ушул өзгөртүү киргизген мыйзамдын ичинде Кыргыз Республикасынын граждандык процесстик кодекси жана Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексине киргизилди өзгөртүүлөр. Бул эмнеде өзгөртүүлөр? Буга чейин райондор аралык соттор бизде бар эле. Өзгөртүүдө райондор аралык соттору административдик соттор деп алмаштырылды. Райондор аралык соту административдик жана экономикалык иштерди карап келген. Ал эми өзгөртүүлөр киргизилген соң административдик соттор жалаң административдик укук мамиледен чыгып келген талаш тартыштарды карайт. Ал эми мурда райондор аралык соттор карап келген экономикалык иштер соттук караштуулугу боюнча райондук сотторго жиберилет, өткөрүлүп берилет. Мындан ары экономикалык иштер ушул райондор сотторунда каралат. Мына ошол көчөттөн баштап мына бир катар жарандар ушу Бишкек райондор аралык сотуна да барыптыр. Мындан дагы башка райондор аралык сотторго барып аткандар бар. Анан алардын иштери качан эми башталат? Качан райондук сотко өткөрүлүп берип, жарандар процесстерди качан күтсө болот? Эми уштапса мына түшүп аткан иштер дароо эле райондор аралык сотуна бериш керек караштуулугу боюнча. Мисалы, эгер Свердлов райондук сотуна караштуу болсо, бул экономикалык иш. Жарандар түздөн түз эле жарандар болобу, юридикалык жактары болобу, жеке ишкерлерби, алар экономикалык иштер боюнча туура эле дуарыз менен ушул сотторго кайрылууга болот. Кайрылат. Милдеттүү да ушул сотторго кайрылуу. Ал эми административдик соттор ишмердүүлүгүн токтоткон жок. Административдик укук мамиледен чыккан талаш тартыштарды карап келүүдө. Мындан ары да карай беришет. Буга чейин ушу Бишкек деп азыр эметет. Жалпы райондор аралык соттор өзүнө алган иштер азыркы күндө толугу менен бүттү беле же бүтө электери да бар да арасында? Ооба, бүтө элек иштер дагы бар. Ал боюнча жарандык процесстик кодексте 29 статьядын 3-бөлүгү бар. Эгер ишти карап атканда башка эме жана сотко караштуулугу өзгөрүп кетсе, анда кайсы судьянын өндүрүшүндө иш болсо, ал өзүнүн аныктамасы менен караштуулугу боюнча өткөрүп берилет деп. Демек, ушул мыйзамдын талаптарына ылайык судьялар иш алып барыш керек. Ал эми административдик соттор алар райондук соттордун базасында болобу же өзүнчө мекемеси бар? Учурда райондор аралык соттун базасында административдик соттор иштеп иштешет. Ал эми ушул райондор аралык соттор жоюлгандан кийинки судьялардын тагдыры кандай болот? Алар кайсы убакта башка кызматтарга дайындалат, сотторду тандоо кеңешинен өтөбү? Ушул тууралуу кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Мөөнөтү
өтө элек мөөнөтү бүтө элек судьялар дагы эле ишмердүүлүгүн уланта берет. Мөөнөтү бүткөн судьялар анда ушу мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте жанагы атайын орган бар, сотторду тандоо кеңеши деп. Ошол жактан дагы тандоодон өтүшөт. Ал деген эгер ваканттык орун болсо дагы арыз берип ошондой тандоодон өтүп анан дайындалышат. Ал эми мөөнөтү бар, аягына чыга элек судьялар өзүнүн ишмердүүлүгүн уланта берет. Канча азыркы күндө судья бошоду ушу райондор аралык сот ишмердигин токтотконуна байланыштуу? Эми бошогон жок. Бошой элек. Канча судья бар деген өлкө аймагы боюнча? боюнча? Эми бизде канча область болсо, ошол ар бир областта райондор аралык соту бар эле. Бул деген адистештирилген атайын сот болчу, экономикалык жана административдик иштерди кароо боюнча. Эми ар бир райондо ар кандай 6 штат бар, 8 штат, бул 2ден жана 3төн деген. Бир штаттык сан бар райондор аралык соту республика боюнча жок эле. Мына ушул райондор аралык соттун экономикалык иштеринин баардыгы районго өткөрүлүп берип атат. Анан бул нерсе ошо райондук соттордун ишин көбөйтүп мындай оорчулук жаратпайбы? Анткени ошо райондук соттордун өзүндө дагы азыркы күндө иштер өтө көп да, жетишпей жаткан дагы учурлар айтылып келет да. Бул боюнча дагы иш алып барылып атат. Жанагы райондор аралык соттордон, эми административдик соттордон экономикалык иштер башка сотторго өткөндүгүнө байланыштуу саны азаят да. Административдик сот болгондон кийин экономикалык иштерди карабай калгандан кийин демек келип түшкөн административдик иштердин саны азаят. Ошондуктан учурда каралып атат кайсыл региондо кайсыл сот, райондук сотко көбүрөөк иштер түшөт экен. Ошого жараша райондор аралык сотундагы судьялар, айрым судьялары менче берки райондук сотторго дайындалышат, жиберилишет. Анан ушул Бишкек райондор аралык соттордун функцияларын, ыйгарымдуулуктарын бөлүштүрүп берүүнүн негизги максаты эмнеден улам келип чыкты? Бул 2019-жылдан баштап жаңы кодекстер ишке кирген, ушул соттук укуктук реформа жүрүп жатат азыркы күндө. Ошого байланышы барбы? Негизги максаты эмне болду эле? Эң негизги максат бул деген сот тутумунун ишин оптималдаштыруу. Анан эсимде башында райондор аралык соттор сот системанын ашыкча звено катары дагы жоюлуш керек деген да бири эме көтөрүлгөн. Буга чейин дагы бир 2-3 жыл мурун. Анан бирок жумушчу топ түзүлгөн болчу бул көтөрүлгөн маселени да карап чыгууга. Анан жумушчу топтун дагы пикири негизинен биротолуу жоюуга болбойт. Райондор аралык сот бул деген сот системанын ашыкча бир звеносу катары эсептелинбейт. Анткени бул деген адистештирилген сот. Негизинен дүйнө жүзү өтүп атат адистештирилген сотторго. Мен буга чейин дагы айтып келет элем. Эмнеге адистештирүү керек? Ал деген соттун иштерди кароонун сапатын жогорулатуу. Бир категория иштерди карай берсе, судья абдан такшалат. Ушул иш боюнча кайсы мыйзамдар колдонууга жатат экен, анын бардыгын жанагы дыкат карап изилдеп, анан мыйзамдарды ушул талаш-тартышка туура колдонууга шарт түзүлөт. Ушул жана сиздин сөзүңүздөн улам ушул эксперттик жумушчу топтун курамына кимдер кирди? Анан
эл аралык тажрыйбаны колдондуңарбы ошол райондор аралык мен соттун жумушчу жойулушун? мен жумушчу топтун мүчөсү болгон эмесмин. Бул жумушчу топко жогорку соттун судьяларын дагы кирген, жергиликтүү соттордун судьялары дагы кирген. Анан өзүлөрүнүн бир корутундусун берген болчу. Анан ошонун негизинде чындыгында адистештирилген, атайын мен жана башында айтып кеттим, административдик, бул деген административдик укук мамиледен келип чыккан талаштар. Демек өз алдынча сот дүйнө жүзүндө бар, өз алдынча сот адистештирилген сот болуш керек деген пикирге келинген. Ал эми экономикалык иштер боюнча демек бири бизде жана граждандык кодекстин негизинде да жана милдеттемелерди жөнгө салуу бул граждандык кодексте каралган. Демек берки граждандык соттор дагы ошол кодексти пайдаланышат, колдонушат. Ал эми жанагы эмнеге экономикалык иштер мурун райондор аралык сотунда каралыш керек, ал субъектилер боюнча гана. Эгер субъект юридикалык жактар же жеке ишкер болгондо каралчу райондор аралык сотунда. Ал эми ушул эле милдеттемелер жарандардын ортосунда болгондо анда райондор аралык соттор карачу. Эми биз ушул мына функцияларды бөлүштүрүп аны ыйгарым укуктарын башка административдик сотторго берилип атат. Ушунун алгачкы жыйынтыктарын качан күтсөк болот? Бул ушул кадам туура болуптур же туура эмес болуптур дегендей. Чындыгында административдикти айттым, уже соттор бул деген башка категория ишти карайт, жана экономикалык иштер бөлүнүп берилип атпайбы? Чындыгында туура болдубу, туура эмес болдубу мен учурда айта албаймын. Убакыт өзү көрсөтөт. Анан канчалык, себеби биз азыр райондор аралык сотторду дагы бул эмеден квалификациясын жогорулатыш керек. Жогорку мектепте бул боюнча дагы программа болсо керек, окутканаларды дагы. Анан эми убакыт көрсөтөт. Мүмкүн туура болгондор, мүмкүн кандайдыр бир дагы кемчиликтери болуп калдыбы, эми аны убакыт көрсөтөт. Программанын соңуна чыгайын деп калдым. Мен акыркы суроомду берейин. Негизи эле ушул сот тутумунда азыр жүргүзүлүп жаткан иш аракеттер тууралуу айтып берсеңиз. Азыр санариптештирүү жүрүп атат, материалдык техникалык базаны чыңдоо маселелери абдан негизгилерден болуп көтөрүлүп жаткан маселе. Ушул тууралуу бир эки ооз сөз кыскача айтып кетсеңиз. Эми сот тутуму деле жанагындай өз билгендей эле өнүгө бербейт да. Бизде баарыбызга белгилүү болгондой мамлекеттик максаттуу программа бекитилген болчу. Ал соңуна чыкты. Бир топ иш-чаралар, багыттар, сот системанын өнүгүү багыты ал программный документте каралган. Бир тобу аткарылды, айрымдары аткарылбай калган. Ал боюнча дагы анализдер бар, өзүнчө себептери бар, объективдүү, субъективдүү себептер. Ал эми учурда мамлекеттик максаттуу программа 2 бекитилген. Эми ал жерде дагы эле сот системасынын өнүгүү багыттары көрсөтүлгөн. Мындан тышкары ал дагы этап менен дагы бөлүнгөн. Алардын ичинде жана сиз айтып кеткен учурдагы технологияларды колдонуу маселелери бар. Колдонуу боюнча дагы чаралар бар, айрымдары аткарылды. Сизге чоң рахмат. Анда маек курганыңызга, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мен эске сала кетсем, биздин студияда конокто бүгүн Жогорку соттун административдик жана экономикалык иштер боюнча төрайымынын орун басары Токпаева Айнаш Абдымановна болду. Мен болсо кийинки чыгарылыштарга чейин сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар. Карантин шартында коомдук жайларда жүрүү эрежеси. Өзгөчө абалдын